Рамазан айында кармай албай калган орозо күндөрдүн так санын билбесек кандай кылып кармайбыз карызды дейт. Рамазан айында орозо бул парыз болуп, аны бир себептерден улам кармалынбай кала турган болсо, аны сөзсүз түрдө башка мезгилде кармап бериш керек болот. Мисалы үчүн аялдар үзүрлүү болуп калган мезгилде бир 6 күн, 7 күн, 10 күнгө чейин күндөр калып кетет, аны Рамазандан кийин кармап берет. Bir adam ооруп калса, орозо кармай калса, аны Рамазандан кийин кармап берет. Bir adam сапарда болуп калса, сапарда орозо кармашы милдеттүү эмес. Эгер кармаш жакшы болсо да. Кармабай койгонго уруксат. Анан орозо бүткөндөн кийин анын казасын кармап бериш керек. Эми ошо канча карыз экенин билбей калды. Эми адамдар мындай кичине олуттуу болуш керек. Бирөөгө карыз алып атканыңда жазышың керек. Карызы берип атканыңда жазышың керек. Канча намазың калып кетти жазышың керек. Канча орозоң калып кетти жазып коюш керек. Эми ал болду, бул болду. Канча орозо экенин, канча күн карыз экенин билбесе, көңүлүңүз толгонго чейин орозо кармайсыз. Эми мындай чамалайсыз. Biz 20 күндөй болуп калды, 10 күндөй болуп калды окшойт деп, ошончо күн кармайсыз. Парызыңыздан кутулгандан кийинкиси баары нафил болуп кете берет. Аллах Таала эч качан сенин кылган амалыңды жокко чыгарбайт. Жанагы эл мээнетин жер жебейт деген кыргызда макал бар го. Жерге эле мээнет эле кылсаң, жер сенин мээнетиңди жебейт, ошо түшүмдү берет ошол жерге. Анысы сен ибадат эле кылсаң, Аллах Таала сенин соогуңду жокко чыгарбайт. Ибадат эле кылсаң, анын үзүрүн, соогун аласың иншалла. Ошо адам өзүнүн көңүлүнүн толгонго чейин казасын кармашы керек.